Orazаны толық шарты менен кармап, өз убагында ифтар кылып, өз убагында оразаны оозубузду беките турган болсок, саарлыкты өз убагында кыла турган болсок, жана тилибизден жаман сөз чыкпаган болсо да, жакшы адеп ахлак менен кармай турган болсок, бардык оразанын эреже тартиптерин сактай турган болсок, мына ушул 10 күндө Аллах Тааланын рахматы жаап турат экен. Аллах Тааланын рахматына рахматын алышка себеп болот экен да туганда. Андан кийин экинчи 10 күндүк афсатуху махфира дейт, жол болсо пенделердин күнөөлөрүн кечирилүүчү 10 күндүк дейт да. Демек экинчи 10 күндүктүн башталышында адамдардын бүт ораза кармаучулардын күнөөлөрү толук кечирилип бүтө турган күн деп эсептелинет экен. Демек жакшы билебиз, муну өткөн жумада да кичине эскерттик. Ораза кармаган кишинин дуасы ооз ачылганга чейин кабыл болмой сайын койбойт дейт да. Алла Субхана Таала ушунчалык мээримдүү райымзат экен, оразагер болуп турган болсо, эмне айткан болсо, эмне дуа кылган болсо, эмне сураган болсо, ал сөзсүз түрдө толугу менен алат дейт да. Мына оразанын касиеттүүлүгү ушунда турат экен. Şu 30 gündük orazanın her bir minutun, saatın emес, minutun da tekki getirбей ibadat kılıp kalgadı odatda. Emne sorasan, emne dua kalsalar bari kabul bolup turgan en ıyık günde odat. En ıyık ay eken de. Ana 3. 10 günde 10 gündük ahiru itkum minannar deydi. Bul degen tozoktan kutuluğuçu 10 gündük eken de tuğanda. Muna uşul 10 gündükte толық 30 gün менен кармай турган болсок, тозоктун отун тозоктун жытында жытабайт дейт, кармаган ораза туткандар дейт да, ошо 10 күндүк толугу менен. Мына ошон үчүн мына илгертен дагы мына шариатта сөз бар экен. Акыркы 10 күндүктө кайтыш болгон адам тозоктон кутулат дегендей да. Ошон үчүн мына ушундай түшүнүш керек. Баягы ораза күнү өлүп калса барат 5ке кире берет деп түшүнүш керек эмес. Эми ушу 5 ораза күндө кайтыш болгон адамдар дагы Алла Тааланын бир рахматына татыктуу болгон бир адам болушу мүмкүн. Кандайдыр күнөөлөрү кечирилиши мүмкүн. Аллах Тааланын рахматын алынышы мүмкүн. Муну билген Аллах билет. Биз эми мында болот, 5ке кирет, кирбейт деп өкүм чыгара албайбыз тугандар да. Дагы оразанын ушундай өтө касиеттүү болуп калышынын дагы бир себеби Рамазан айы киргенде бүткүл махлуктар дейт туганда. Бир адамзаттан башка, эми адамдар пенделер ораза кармашат, ораза кармаган бардык махлуктар дейт да. Күн, ай, жер, жылдыздар, асмандагы канаттуулар, суудагы балыктар, курактагы бардык жаныбарлардын бардыгы дуа кылып турат экен ораза кармаган адамдар, пенделерге да. Жарыктан Аллахым ушул адамдын күнөөсүн кечир, ушул адамдын күнөөсүн кечир деп бизге ыстыкпар айтат экен туганда. Кара өтө таң калыштуу нерсе. Ушу бакалар жана балык салыктар, ушу эмне жаныбар болсо, эмне махлук болсо, ушу ай менен күн да ыстыкпар айтат деп атат да. Демек ушунчалык оразанын касиеттүүлүгүнүн мааниси бир пендеден башка бардык махлуктардын баары пенделердин, ораза кармаган пенделердин күнөөсүнүн кечирилишине дуа кылып турат экен туганда. Жана Алла Субхана Таала ошондой буйрук берет экен периштелерге. Силер окуган намазыңардын сообун дейт. Жана тасбихиңердин, зикирлериңердин сообун Мухаммеддин үммөтүнө багыштап тургула деп Алла Субхана Таала буйрук берет экен. Периштелерди карагыңыздар. Мына абзел периштелер, бир да күнөө кылбаган, түптү сурагы жок 5ке кире турган периштелер мына ушулардын ибадаттарын соон бизге багыштап тур деп, Мухаммед үммөттерине багыштап тур деген буйрук берилишин дагы бир өзгөчөлүгү эмне экен? Оразанын өтө касиеттүү, өтө артыкчылыктуу ай экендигин белгилеп турат. Периштелер дайыма кандай болот? Эгерде бир адамдар, жоксо бир пенделер бир адамга жоксо өзүнө бир башка бир адамга бир жакшы дуа кылып аткан болсо, же бир бирөөлөргө жакшылык кылып аткан болсо, периштелер чогулат экен дагы ошол
Аллах Таалага алар да дуа кылат экен. Жараткан Аллахым, мынау бир адам башка адамга жакшылык кылып атат. Бир муктаждыгын канааттандырып атат. Же болбосо бир жакшы дуа кылып атат акысына. Ушундай нерсени өзүнө да мындан да жакшысын өзүнө да бер деген дуаларды кылып турат экен турганда. Ошон үчүн мына периштелер ушунчалык бизге жакын болот экен. Кичинекей амал кылсак дагы ошону эселетип бизге дуа кылып турат экен. Эми Аллах Субхана Таала Мухаммадтын үммөттөрүн ушунчалык жакшы көрөт экен да. Жана ушунчалык даражасын бийик кылат экен акыр кыяматта. Бизге Мухаммад үммөттөрүнө эки нур берилди дейт да. Куран нуру жана орозо нуру. Биз өткөн жумада кичине ушул жөнүндө айтып кеткенбиз. Буларды шафаатчылар дейт экен. Шафаатчы деген эмне? Бизге болушуп, бизге ушу колдоо көрсөтө турган нерсе да. Биз билебиз, бир эле пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бизге шафаат кылат кыяматта. Бирок башка да шафаатчылар бар экен, алар кайсылар экен? Мына эки нур, Куран менен орозо шафаат кылып турат экен. Кыяматта сурактан Куран келет экен дагы, Аллах Субхана Тааладан сурайт экен, бул түнү бою уктаган жок. Түнү бою Куран окуп, мунажат кылып чыкты. Түнү бою ибадат кылып чыкты деп шафаат кылып колдоо көрсөтүп турат дейт. Ал эми орозо болсо күн бою ушул ачка болуп, кезерип, шилекейлери кургап, кыйналып, кысталып, ушунчалык соопту үмүт кылып, өзүңдөн сооп үмүт кылып, бүт денесин ачка кылды. Шунун күнөөсүн кечир деген бир шафааттарды, колдоолорду берип турат экен. Мынакей ошол көргө киргенде дагы жакшы билебиз, сурак башталганда ошо пенденин жанында кимдер болот дейт. Мына момун мусулман көргө киргенде ошол кимдер эмнелер колдойт дегенде баш жагынан окуган Кураны колдойт дейт. Карагыла, эң баш жагынан канча Куранды, ошон үчүн мына орозо айында өтө көп Куранды окушубуз керек экен туугандар. Куран колдоп турат экен, оң жагынан намазы, сол жагынан орозосу жана калган башка амалдар бүт денесин коргоп турат дейт да. Көрдүн ичи нур болуп жарык болот экен. Эми Куран менен орозо нур болгондон кийин көрдүн ичи нурга бөлүнөт экен. Ошон үчүн пайгамбар эмне деген? Көр эмне дегенде, кабыр эмне дегенде? Кабыр деген нерсе бир бейиште бир кичинекей бакча деген, же болбосо тозоктон бир кичинекей чуңкур деген да. Демек ошол бейиште бир бакча деген мына көрдө дагы ошо бейиштин рахатын бейиш татып турат экен ошо момундар. Жана Мункар Накир эки периште суракка келгенде мында карап туруп ушунчалык өзүнүн сүрөтүндө келет экен дагы, сүрөттөрүндө келет экен дагы. Ошол коргоочуларды көрүп туруп сурак албастан 5 насип болсун деп ошондой ыраазычылыкта чыгып кетсе деген да. Ал эми намаз жок болсо, Куран жок болсо, орозо бардык нерсе жок болсо эмне көрүнүшү капкараңгы болот дагы, эч нерсе коргой албайт. Жанагы эки периште ушунчалык коркунучтуу сүрөттө келип киришет экен. Муну ошондо корккондон дейт, ушу кепинин сүрөп, көрдүн дуалдарына жабышып калат деген сөздөр бар да. Мына бул да мындай жашоодо мындай далилдер бар экен. Мына көрдү ачканда кээ бир адамдар ошо кепинин сүрөп барып отуруп калган дейт да, жабышып. Ушундай кээ бир мисалдар бар да, турмуштук мисалдар. Ошон үчүн мына ушул орозо айында ар бир күнүмүз, ар бир саат, мүнөттөрүндө текке кетирбей, ушу толугу менен соопту алышка аракеттенишибиз керек экен да. Анан саарлык менен ифтарлык ачыш боюнча билесиздер, азыр мына бизге кыйын болбой калды, расписаниянын деле муктаждыгы жок болуп калды. Баарыбызда телефон бар, Насаат медианы карап туруп эле мына билебиз да, ошондо бир саат мурда туруп, мына азан эртең мененки баамдат намаздан болгонго чейин туруп, анан даярданып, тамакты ичип, оозду жаап коебуз. Анан эми кээ бир балдар суроо берип атат, уктап калса кандай болот деп. Уктап калсаңар, ошо ниет кылып жаап койсо боло берет тугандар. Бирок саарлык кылышка аракеттениш керек. Пайгамбарыбыз эмне деген? Саарлык кылышта береке бар деген да. Береке бар деген. Ошон үчүн саарлык кылышка дайым аракет кылыш керек тугандар. Ифтар кылганда
качан ушу мына эми жакшы билебиз, мына шам намаз казан айтылганда бар ифтарды баштайбыз, ага чейин дуа кылып турабыз да, 5-6 мүнөт, 10 мүнөт ага чейин дуа кылып турабыз. Себеби эмне деген, орозо кармаган убакта, орозо кармаган адамдын Алла Тааладан сураган дуалары ооз ачканга чейин кабыл болмой сайын коюп кетип атат. Ошондо тамактын астында жыты келип, эми мына тамакты ичем, эми мына денемдин муктаждыгын кандырам деп турган убакта ушунчалык астайдыл кылган дуалар өтө зарыл экен, өтө даражасы бийик экен. Мына ошондо абдан жакшы дуаларды кылып калыш керек тугандар. Мына ифтар болордо азан айтыларында бир 5 мүнөт, 10 мүнөт мурдараак сууларды же болбосо хурмаларды коюп алып, ушунчалык эмне кааласаңар, кандай дуага муктаж болсоңор ошону кылып калышыбыз жакшыраак болот тугандар. Эми орозонун кандай пайдасы бар деген да суроо бар тугандар. Адам затына же болбосо пендесине эмне деген пайдаларды алып келет? Кандай пайда алып келет жашоосуна, руханий дүйнөсүнө да? Эң биринчи бул таквалык алып келет экен тугандар. Ошон үчүн Алла Субхана Таала Бакара сүрөсүнүн 183 аятында эмне деп атат? Эй, иман келтиргенде деди. Силерден мурунку үммөттөргө да фарз болунгандай силерге да саналуу күн орозо тутуш фарз болунду. Силердин таква болушулуңар үчүн дейт. Таква деген эмне деген? Бул өтө көп маанини камтыган нерсе. Таква деген арамдан биротоло тыйылып, жана адам мынча айтканда арамдан биротоло тыйылып, жалаң соо иштерге умтулуп калган бир касиети эмне дейбиз? Сыпаты таквалык дейбиз да тугандар. Таквалык, мына таквалыктын айы деп атат. Мына орозо айында шайтандар кишенделип адамдарга эмне болот экен? Зыян келтире албай калат. Мына ошондо жалаң гана соо иштерди кылып, зикирлерди кылып, Курандарды окуп, жана башка мындай руханий дүйнөбүздү бекемдей турган, байта турган мына дуаларды кылып, андан кийин мына берешендик кылып, жомарт кылып дегенде сыяктуу мына ошондой бир эң жакшы амалдарды кыла баштайт экенбиз. Шунун баарын таквалык деп атайт да тугандар. Экинчи, сабырдуулук күчөйт дейт тугандар. Карачы, мына орозо айында биз сабырдуу болобуз да тугандар. Сабырдуулук ушунчалык бизге калыптанат экен да. Мына орозо айында шайтандар кишенделсе де денебизде айланып жүргөн шайтандар бизге зыян бере албай калат экен, жиндер куулат экен, тозок эшиги бекилет экен, бейиш эшиги ачылат экен. Мына ошондо адамдар, мына пенделер, орозо кармоочулар сабырдуу болуп калат экен тугандар, күнөө кылбай калат, күнөө иштерин кылбай калат. Кокустан бирөө уруша турган болсо, бир жаман сөз айта турган болсо, ага тең эле урушпайт экен, эмне болот экен? Мен орозомун деп гана басып кетет дейт. Карачы, кандай сабырдуулук да тугандар. Ошон үчүн муну эстен чыгарбаш керек. Кандайдыр бир адам мындай жинин келтире турган, бир ачуун келтире турган бир нерсе айтыла турган болсо, биз ачууну чыгарбайт экенбиз. Себеби мен орозомун деп, орозонун касиети менен ошол күнөө иштерге жол берилбей, тиги күнөөкөр болгон адам сыяктуу күнөөкөр болуп калбай, ошо сабырдуулук менен ошону биз тыйып калат экенбиз жаман нерсени тугандар. Мына эми мына кечке чейин ачка жүрүштүн мунун өзү эле сабырдуулук болот тугандар да. Жанагындай ифтарга даярданып, ошондо ачам деп, бардык нерсе ошол сабырдуулукка жатат тугандар. Экинчи, кайрымдуулук, адамдар пенделердин арасында кайрымдуулук сыпаты өрчүйт экен тугандар. Мына орозо айында мына кайрымдуулуктар күчөйт. Мына ифтар кылып атат, мына өзү буга мисалда мына биздин борбордук мешітте күн сайын ифтар талашып, азыр бир 20 күндүн баары ээлеп койду окшойт, карачы. Кайрымдуулук, берешендик, жомарттык ушунчалык өнүгөт, өрчүйт экен тугандар, башка айда мынчалык болбойт тугандар. Мына ошол кайрымдуулук демекчи, мына биздин Каракөлдө да кичине мисал келтирип кетишибиз керек. Мүрөк деген кайрымдуулукту билесиздер жакшы, мына көзгүчө жаштарыбыз, мынакей 4-5 жыл болуп калды, Кудай буйруса, мынакей калыптанып калды. Азыр канчалаган жакшылыктар кылып атат тугандар. Кээ бир кыйналган үй бүлөлөргө кандай жардамдар болуп атат. Жанагындай муктаж адамдарга ай сайын керек болсо жардамдар,
тамақ аштан, киім кешеден, неден болсын жардам болып жатады. Мынакей 4-үш мектептің жанынан жер алып, 12 квартал жана кризистік борбор салып қойылды деп атап, мына жер алынып қалды, дағы кішкене ақшалар түсіп атады. Мына берешен адамдар Құдай қаласа салымдарын қосып атады. Ошо құрылып қалса, мынау тоғылық жетімдер, жарым жетімдер жана қиналып жүрген жаш балдар үшін 18-ге шыққанға чейин ошо жерде жашап, ошо жерден нары анан жол емес тартып кетишет туганда. Ошон үчүн мына кайрымдуулук болгон жерде эмне болот экен? Алла Тааланын рахматы жаап турат экен. Мусулман бири-бирине мээримдүү, ырайымдуу мамиле кылып калат экен. Бири-бирине душмандык азаят экен, жоголот экен. Дайыма тынччылык, береке дайыма орноп турат экен туугандар. Ошон үчүн мына кайрымдуулук Ороз айында пайгамбар биз өтө жомарт берешен болгон, бирок Рамазан айында андан да 5 бетер берешен болгон дейт да туугандар. Андан кийин текеберчилик сыпат азая баштайт. Эми такыр жол болсо да текеберчилик азая баштайт экен тууган. Адамдар текебер болбой, баары кишпел бол. Келиңиз, өтүңүз төргө да биздин үйгө ифтар кылып кетиңиз. Пайгамбар ушунда ифтар кылган соон пайгамбар ушунда сүрөттөп бергенде сахабалардын көпчүлүгү ушундай эме болуп калат экен. Биздин колубуздан келбейт да, ушундай кылып иштеп мындай өздөрүн алсыз сезип калат экен да. Муну байлар гана кылат деп. Ошондо пайгамбар эмне деп айтты? Жок деди. Силер бир стакан, бир пияла суу менен, бир хурма менен болсо да, же бир тилин нан менен болсо да олжашсаңар, ошондой эле соопту ала аласыңар деди. Муну ошондо сахабалар сүйүнүп эмне алышты, бири-бирин чакырышып, ифтар кыла башташты дейт. Ифтарга чакыра баштады дейт. Кимде ким бир орозо кармаган адамдарды ооз ачырган болсо, өзүнүн колунан келген тамактары менен, ошол орозо кармаган адам кечке чейин канча сооп тапкан болсо, эч кандай чып-чыргасы кемебестен так ошончо эле соопту таап алат дейт да, кара. Байлар да бечараларга мээримдүүлүк кылып, мына ушул ороз айында мына зекет садакаларды көбөйтүп беришкен экен туугандар. Мына зекет садакаларды мына ушул ороз айында берген абзелдерек туугандар. Кимде ким бир жандыгы 40-ка жетип калган болсо, бирөөсү ошо бейбачалардын акысы деп туруп, бул фарз милдет. Зекет деген бул кайрымдуулук мындай адамдын көңүлүнөн чыккан нерсе эмес туугандар. Зекет деген фарз болгон нерсе. Рас кой эчкилер 40-ка жетиби, бирөөсү каалайсың, каалабайсың, ошо муктаж адамдарды бейбачаларды туугандар. Ошон үчүн ошону берип кое турган болсоңор, кайра анын акыбети кандай болот туугандар? Ошону ылаң баспайт. Ошол адамдын төлү, ошол малынын төлү жакшы болот экен. Кашкыр жана башкалар тийбей калат деген сыяктуу да. Ошондо кайра ошончолук берекеси канчалык 10 эселеп кайра кайта берет туугандар. Андан кийин нафил садака деп коебуз. Колунан чыккан садакаларды мына ушу Ороз айында берип калса дагы мына ушу берешендиктин айы деп атабыз. Бул да абдан жакшы амалдардан туугандар. Андан кийин дагы эң чоң пайдасы мусулмандардын арасында ынтымак пайда болот дейт. Мына эң нерсе, керектүү нерсе да. Карачы, бирдей туруп келип таравих намазы окуп, бирдей туруп ифтар кылышып, бирдей туруп ушундай бири-бирине дуа кылышып, кандай сонун күндө туугандар. Ынтымак күчөйт дейт. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын бир хадисин дайым эске салабыз да, силерге бир орозо кармагандын дагы, намаздын да, садакалардан да сообунан абзелирак нерсени айтайынбы дегенде, сахабалар айтыңыз деди. Эмне деди? Силер өз ара мамилеңерди оңдоо деди да. Өз ара мамилеңерди оңдоо деди. Демек, ортодо ынтымакты мындай калыптандырыш. Бул өтө сооптун абзел экен, жол болсо эң жакшысы ушул экен да туугандар. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ынтымак болгон жерде ийгилик, ынтымак болгон жерде Алла Тааланын рахматы жайт. Ынтымак болгон жерде кырсыктар, афат, балекеттер, балелер азаят экен да. Түрдүү жамандыктардын баары азайып, ынтымак болгон жерде ийгилик жана жакшылык гана өкүм сүрөт экен. Ошон үчүн мына Ороз айында эң негизги нерсе ошо ынтымакты калыптандыруу туугандар. Мына пайгамбардын ушунда душмандар көп болгон мусулмандардын да. Ошондо жанагы договор, келишим түзүшкөн экен да. Ошондо башка мына мажусилерби, жана насоролорбу, же болбосо жанагы жөөттөрбү, ушу 30 күндүк Рамазан айы келгенде булардын ыйык айы келди деп туруп согуш токтоткон туугандар. Согушпай калышкан да.
Emese düşmanlar ile de Müslümançılıkta жоқ kılabız деген. Şu Ramazan ayının urmatında soğuşlarını toxtatıp koygan eken. Anan keyin эми жекече дагы кандай жакшы ибадаттар кылыш керек да, мына ыстыгфарды көп айткыла дейт, ал астагфирулла дегенде. Көп тоба кылгыла деп атат. Көп тоба ыстыгфар келмесин көп айтыш керек экенбиз. Ла иляха илlallah Muhammed келмесин көбүрөөк айтышыбыз керек экен. Биз жакшы билебиz да, кимдин акыркы сөзү ла иляха илlallah Muhammed Rasul келмес болгон болсо, ал сөзсүз жаннатка кирет деген, а? Ошон үчүн ошо келме тайбаны да көп айтып баралы. Бейиштен орын бер деп те көп сураш керек турганда. Көбүнчө унутуп калабыз да, ибадат кылабыз, тозоктун отунан куткар, бейишиңен жай бер дегенде унутуп калчу бир мезгилдер болуп калат да. Ошон үчүн ушул ойда бейиштиңен орун жайрым бер. Тозок отуну такыр көрсөтпө деген дуаларды көбүрөөк кылышыбыз керек экен. Өзүбүзгө, ата-энебизге жана башкаларыбызга дагы. Бейишти көп сура деп атат. Куранды көп окушаны билебиз да. Анан кийин зикирди көбүрөөк отурду деп атгандар, эми зикирди жакшы билебиз. Мына зикир дегенде мына тесме менен да зикир кылабыз, тасбихтерди, такбирлерди айтабыз, жана башка дагы. Анан кийин дагы бир зикирдин түрү бар тугандар. Şu Allah Taala'nın keremetini mında pikir kılıp oylonуш dagы zikir bolot tuganдар, ha? Misal üçün mınaki kündün tiyip turuşu, suunun ağıp turuşu, ırıskının astыбызга kelip tastorgon kelip turuşu, kapkara topraktan jönele jamgır jasile suu tiyselе janagындай ырыскылардын чыгышы да, жемиштердин, жашылчалардан, дандардын чыгышы, şu окшогон нерселерди ойлонуп, 1 saat oturup pikir kılsa deyт, kança jыл Nafil ibadet kılığından artıqarak deyt. 1 saat pikirli oturuş ile deyt. Kança jıl? 80 mi 90 jıl nafil ibadetten artıqarak da atat Peygamber sıfatı berip atat. Anan keyin эми кичине орозону буза турган нерсени айтып коелуп тургандары, орозо эмнени бузат тургандар? Орозо мына жыныстык катнаш бузат билесиңер да. Атайлы жеп койсо, ичип койсо бузат. Мындай билип туруп эле оозунда бирдек тамак жеп берсе бузулуп калат дагы. Мунун кафара, штрафы канча кафараты? 2 ай тургандар, 60 күндө. Шуну билип туруп эле жеп кое турган болсо да, эгер билбей жеген болсо анда ооз ачылбай тургандар. Билбей жесе анда орозону уланта бериш керек. Анан кийин орозонун казасы деген маселени ичин айтып коелу. Мына кокустан бир оор себептен, жосо бир сапарга чыкканда кыйналып калуу себептен ооз ачылса уруксат берилет. Бирок кийин сөзсүз түрдө казасын кармаш керек тургандар. Эгерде аял киши болсо, жанагындай хайыз нифастар келген болсо оозун ачып берет, бирок кийин казасын толтуруп берет. Ал эми намаздан да эмес, тургандар. Анан жаңы төрөгөн аял эмчек эмизген болсо дагы орозо кармаш уруксат берилет, бирок кийин казасын кармап берет тургандар. Орозо мындай эмес жок экен да тургандар. Сөзсүз түрдө кандай болбосун ошонун казасын сөзсүз түрдө кармаш керек экен. Ошон үчүн мына оозду толтуруп мындайча айтканда макруктар деп коебуз, мисалы үчүн да түкүрүк жутса бузулабы деп суроо берип атат, түкүрүк жутса бузулбайт тургандар, а? Бирок оозду толтуруп өзүнүн шилекейин жутса бузулбайт, бирок эмне экен макрух болуп калат. Ошон үчүн мындай оозду толтурбай жутушка аракеттениш керек. Анан жана бир укол боюнча суроо берди. Эми укол алышканда орозо бузулбайт экен. Бир талаш маселе бар. Эгерде венага куйса, укол салса бузулуп кетет деген. Бирок чоок ажынын маселесин укканыңар болсо айтып атат. Себеби 3 мурундан, ооздан, анан арт жактан ичегиге чейин, ашказанга чейин жетпесе ал бузулбайт деген фатвалар бар экен. Ошон үчүн венага укол сайса да бузулбайт деп фатва берип атышат. Эми мунун анча-мынча талаштар бар экен, бирок жан башка алган, эми жанагы ашказанга жетпеген нерсе бузулбайт. Жан башка укол алса болот. Кан берсе алса дагы бузулбайт. Себеби ашказанга кирбеген себептен. Ошон үчүн жанагы укол алгандарга мындайча айтканда ашказанга кирбесе, ичегилерге кирбесе, анан клизма алса бузулуп калат тургандар. Себеби ал ичегиге чейин жетет экен да, ошо азыктанып калат экен. Ошон үчүн клизмада орозо бузулуп калат. Убакыт аз калыптыр, эми калган кийинки жумада улантабыз. Элхамдулилlah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah жаратқан Аллахым, бүгінгі өзіңден ұлы қасиетті Рамазан айында алыс жақыннан қадам таштап басып келіп, өзіңден жерде үйің болған мешітте бүгін дуа қылып келелі, жұма намазын өтіп атқарып келелі деп келген пенделердің дуаларын қабыл жаратқан Аллахым. Өзіңнің қасиетті керемет үй айында тұрамыз, оразаға қойған ұлы сауаптарға жетішілікке бар өзге мүмкіншілік берген жаратқан Аллахым. Жана ушуну чыдап аягына чейин кармашка тофук берген, күч кубат берип жаткан Аллахым. Ошондой эле жумадан жумага чейин кетирген кемчиликтерибизди да билбесең чоң кичине күнөөлөрүбүздү кечирип жаткан Аллахым. Ибадаттан кеткен каталарды, сүйлөгөн сөзүбүздү, мамиледен кеткен каталарыбызды, кемчиликтерди кечирип жаткан Аллахым. Ошондой эле бүгүн ушу бир жакшы ниет кылып, ушу оору себебинен bir sakayıp ketse eкен деп bir oorusuna bir dua kılıp geleyim деген adamlar pendelerin bolsa duaların kabul oorusuna orusunun şifa olusuna sebep şifa berген жараткан oorusuna ошондой эле şu mamleketke bir жакшы dua kılayın, mamleketimiz оңолуп түзөлүп кетсин, өнүп өсүп кетсин, şu жерде bir өркүндөбүз өз жерибизде, өз элибизде, өз мекенибизде şu эмгектенип ырыскын шерден табалы деп niyet kılan özün pendelerinin niyetleri dar göğünde kabul жараткан Allah'ım. Ошондой эле шаарыбызды өркүндөп өсүп кетсин, ушул жерге дагы Кудайлар өзүң токчулугуңду бер, берекеңди бер, элибиз иман жолуна түшүп, кыз келиндер дагы иман жолуна түшүп, ушу Аллахта ибадат кылган бир момундардан, муминалардан болушуна насип кылсын деп келгендердин дуаларында кабыл жараткан Аллахым. Ошондой эле бүгүн дагы ушул ораза айында bir анча-мынча билбей калган күнөөлөрүм бар эле, бирөөлөргө bir кичине кыянатчылык кылган жерлерим бар эле, капа кылгандарым бар эле. Ошо ораза айынын урматында ушу күнөөлөрүм кечирилсин. Ошол капа кылган адамдын экөөбүздүн ортобузда мейир райым салып, бир тууган момун бир тууган кыл деп ниет кылгандардын ниеттерин кабыл жараткан Аллахым. Ошондой эле бүгүн дагы ушул жакын арада ушу эки алысыраак аттанып бир бала чакама ырзык таап келейин деп ниет кылып бир жака жөнөп аткан болсо, жолдорун шыдыр кыл жараткан, барган жерине ошол ырзык табышка мүмкүнчүлүк бер жана ар кандай афат балеке жамандыктардан өзүн сактагын. Ошондой эл журтубузда мына бир жаман оору капташын коркунуч турат. Мына ушул жанагы вируско окшогон бир жаман оору элге зыян келтирүүчү ушул жаман кесепеттүү оорудан эл журтубузду, мамлекетибизди, үй бүлөбүздү баарыбызды ушул оорудан сактай берген аман эсен кылып жараткан Аллахым. Жана дагы ким бүгүн кандай үмүт кылган болсо, кандай дуа кылган болсо, кандай ниет менен келсе, бардык ниеттерибиз, үмүттерибиз, дуаларды дар көңүндө кабыл жараткан Аллахым. Рахматке я архамар рахим, Аллаху акбар. Анан бирөө сураныптыр, урматтуу туугандар, Нурлан кызы Аяна деген өтө катуу абалда экен, Бишкекте экен. Ушуга бир дуаңарды берип коелу деп, мына ушул кызды аман эсен сакайып кетсин, ошо операциядан аман эсен жеңил болуп чыксын, Кудайлар шифа берип, ошол Кудайлар uzun ömür sür, kızga da uzun ömür versin. Özünü Allah Teala'nın hidayet yolunda iman nuru menен bölüp, imanlı kız bolup boluşuna Allah nasip etken basın Allah'a.